Бишкек шаарында курулуш багытында сиздерде маалымат барбы? Жеке биздин курушчулар үйлөрдү куруп атат. Ооба. Канча суммага инвестиция салып, канча суммага үйлөр курулуп калышы мүмкүн? Сизде маалымат бар ушундай? Бактыр жал боюнча менде азыр маалымат жок экен, сизге тактап туруп берейин. Булмаса инвестиция боюнча менде азыр мен жок экен, так маалымат. Тактап берейин сизге жазуу жүзүндө. Миллиард долларга жетеби? Азыр курулуп аткан негизги эле шаардагы курулуштун баары жеке турак үй болуп атпайбы? Биздин эбебиз боюнча жалпы 152 жанагы основной капиталга неме болгон инвестициябыз 150 өткөн 16-жылдын 152 миллиардга чейин сом чегин немесинде болгон. Мен тактап туруп дагы берейин сизге, тактап маалыматын берейин. 152 миллиард сом бул инвестиция общийда 2,5 миллиард доллардан жогору турат экен да? Бул жалпы курулушка, бул темир жолдагы баарын кошкондо курулушка кеткен. Анын ичинен ИЖС боюнча менде азыр маалыматым жок экен, тактап туруп берейин. Сиздерде азыр Бишкек шаарында бирдиктүү айнектеп единое окно уруксат алганга ушундай система барбы? Бар, бул көптөн бери иштеп жаткан системабыз бар, бирдиктүү терезе бар, иштеп жатат бүгүн. Эмнеге ушул иштебей атат жакшы? Бишкек шаардык архитектурасына атайын сайты бар, ошол жерде арыз кабыл алынгандан баштап чыкканга чейин ар бир арыздануучу электрондук түрдө ошол онлайн түрүндө өзүнүн катыны көзөмөлдөп турганга шарт бар бүгүн. Ошондой архитектурада сайтында илинип турат. Самат Нарматович, Бишкек шаарда эң бай адамдар бул кимдер? Туура. Горводоканалдын жетекчилери, теплосеттин жетекчилери, электросеттин жетекчилери жана башка сет менен байланыштуу жетекчилер. Сиздер агентство главархитектура рухсат берет экен, кийин ошол сеттерге, ошол подразделенияга учураганда аябай чоң кыйынчылыктар бар. Чоң кыйынчылыктар бар. Мисалы, сиздерден разрешение алат, бүт документтарды алгандан кийин жер сатып алат, жер да арзан эмес, кымбат. Баштагандан кийин бирөө келет дагы, бир эле адам, сен мыйзамсыз куруп атасың деп коюп, ошо мени токтоп калып атат. Ошол адамдарга кайсы бир жеке жөнөкөй сеттин структуранын жетекчи мыйзамсыз деп айта алабы? Бактыргыч, бул боюнча азыр эле Айда Жекшевичтен суроо берди. Бүгүн граждандардын, жашоочулардын шаар куруу ишинде кайсы мезгилде болсо кийлигишкенге укугу бар да. Мыйзам жол берет ошого. Ошон үчүн эгерде өзүнүн мыйзамдуу укугу бузулуп жатса, кайрылганга укугу бар, аны чектегенге бизде. Анда рухсат бербей эле койбойсуңарбы анда? Уруксат бергенде сиз билесиздер, биз жанагы архитектуралык пландоо шарттарын бергенден кийин ар бир тийиштүү жанагы сиз айткан службаларга, энергосеттерге, тиги тепло водоканалдарга биз жөнөтөбүз негизинен. Алар ошолордон сунуштарын алып келгенден кийин анан уруксат алынат да курулушкачы. Мен оюм боюнча бирдиктүү айнек дегенди теплосет, электросет, городоводок ошо бирдиктүү единое окно киргизгиле. Ошонун саясатын жүргүзгүлө. Анткени кыйнап салды. Кече биз курулуш багытындагы ишкерлер биздин балдар менен сүйлөштүк. Ошо теплосеттеги адам, азыр мына Мирлан Сакбеш айтып кетти фамилиясын, Курбанов да айтып кетти. Кыйнап койдук Бишкек шаарда иштеп аткан балдарды. Кыйнап салды. Кече ыйлагадай болушталар ушул балдар. Единое окно айтканым, ошол единое окно сиздерге бир документ тапшырсын, ошол жактан теплосет дагы, электросет дагы, горводоканал дагы, канализациясы дагы ушул жерден бүтсүн.